Жанымдагы бул эки дельфиндин аты Диди менен Зест. Булардын салмагы 180 килограммдан 200 килограммга чейин жетет. Баарыбызга белгилүү болгондой эле булар дельфиндер өтө сезимтал болот жана адамдын маанайын сезе билишет. Дельфиндердин көрүү жана угуу жөндөмдүүлүгү абдан жакшы өнүккөн. Алар үн жана кыймыл аркылуу сүйлөшөт. Эң кызыгы аталган жаныбар 3-4 чакырым алыстыкта бири-бирин угушат. Биз дельфиндер менен ышкырыктын дабышы аркылуу байланышабыз. Алар биз сыяктуу эле, болгону сүйлөй алышпайт. Андыктан биз аларды жаңсоолор аркылуу машыктырабыз. Трюктардын көбү дельфиндердин өзүнөн келип чыгат. Мен аларга кошумча топторду берип, биргеликте жаңы нерселерди жаратабыз. Диди менен Зевсти атайын туздуу сууда жана плюс 19 градус жылуу температурада кармашат. Дельфиндер наристе сыяктуу эле өзгөчө кароону талап кылат. Дельфины сами показывают, играются там. Булар наристе сыяктуу эле абдан назик келишет. Балыктарды көзөмөлдөн өткөрүп, мал-малы менен тамактандырып турабыз. Мүнөздөрү да бар. Эгерде машыктыруучу жакпаса, аны менен иштебей, берген тапшырмаларды аткарбай коюшат. Кыймылдарды кайталап турабыз. Канчалык көп кайталаган сайын, ошол кыймылдарды жаттап калышат. Негизи дельфиндер менен иштешүү кызыктуу. Стабильно кушают, проверяем, кровь у них берем. Амазонкада дельфиндерди изилдеп жүргөн мезгилде этологдор өзгөчө фактыны табышкан. Анда дельфиндер өзүнүн ургаачысына белек тартуугуларын аныкташкан. Ал эмне белек десеңер? Суунун астында өскөн өсүмдүктөрдөн гүлдесте чогултуп дельфинине беришкен. Дельфиндер өтө акылдуу жаныбарлардын катарына кирет. Булар анда эмесе урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте коштошуп көрөлү.